мына Бишкек экономик аймагындагы ВДНХ боюнча мен маселе көтөрүп келдим. Мына бүгүнкү күндө ал боюнча жана сот амалдары болуп атат да. Мына мен кече жакында теледебатка катышып келип, мен көп маалыматтарды алдым да. Бул жерде инвесторлор менен мына 1997 жылдан бери 26, 93, 46 жылга ижарага берилген да. Анан ошол боюнча жана Третейский суд, арбитражный сот болуп, Кыргызстан тарап утуп алыптыр. Анан ошол жер мына 18 жылдан бери мына илгерки Союз учурундагы ВДНХнын бүгүнкү абалы өтө оор. Ушундай уланып берсе, ушу биздин көргөзмөдү жоготуп алабыз деген мааниде болгон да бул. Эми бирок азыр акыркы сот болот дейт. Сот бүткөндөн кийин булар бир жагынан ошо инвесторлорго мына Кыргызстан тарап 4 жыл күткөн да. Ушу 4 жыл күтүп, ал жактан бир сунуш болобу деп эч кандай реакция болгон эмес да. Эми сот бүткөндөн кийин ошо көргөзмөнүн калыбына келтирип алат да. Бул эң негизги мына мен бүгүнкү көтөргөн маселе ошо көргөзмөнү калыбына келтирип, биздин ишкерлерге жакшы шарттар түзүп берсек болот да. Өзүбүздүн мына таза экологиялык жер жемиштер болобу, азык түлүктөргө бул экспортко чыгаруу боюнча мындай жакшы жарнак шарт болмок да. Негизи жана экспо деген бул дүйнөлүк эл аралык көргөзмө деп коет да. Мына биздин 7 областыбыз жер жемиш, азык түлүккө, мына биздин сууга байбыз да. Биз ошону экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат да. Бул жакшы шарт болмок. Мына ар бир өнүккөн мамлекеттер мына Европаны алып коелу, өзүнүн автоунаалары болсо жана көргөзүп миллиондогон киреше алат. Мен бир эле мисал алып келейин. Мына жакында биз жана мыйзам долбоор бар, Греция жаңыгын культивация боюнчачы. Ошо боюнча плантация кылгыла, ошону коргогула, жанагы интенсивдүү көчөт деп коет. Ошону технологиясын карап чыккыла, ошону өстүрүлө деп биз сунуштап атабыз да. Мына Молдовада ушу бир эле жаңак боюнча жылына 100 миллион киреше алат экен. Европа 100 миң деген тоннага муктаж. Анан бизде мындай ошону экспортко чыгарганга мындай ошо мүмкүнчүлүк ушу көргөзмө аркылуу деп атабыз да. Көргөзмө аркылуу болгондо ошол бизнес чөйрөсүндөгү европалар келсе, алар ошол биздин жаңгак болобу, алма болобу, жана карагат болобу, аны көргөндөн кийин алар кызыгат. Алар өзлөрү эле жана биздин аэропортко жанагы грузовой самолеттер алып кетишет. Мына биздин таза сууларыбыз бар. Мына жанагы араб өлкөлөрүндө сууга муктаж. Ошону чыгарганга эле биз шарт түзүп берет. Көргөзмө мына биздин спорт сарайыбыз бар го. Мында бассаң же буруп албайсың, же чыга албайсың. Ал кебетесиң эми жооп бербейт да шарт эмеге, шарткачы. Ошон үчүн 5 гектар жерге чоң көргөзмө куруш керек. Ал жерде жана биздин улуттук жанагы кийизден жасалма буюмдарды көргөзгөн ошо шарттар болмок. Анан азыр биздин ишмерлер айтып атпайбы? Жанагы жүктөп алып азык түлүк жемиштерин Россияга алып барсак, тоскоолдук же өтө албайбыз, же чыга албайбыз. Ар кандай кээ бирлер ошо жемиштерин эгип алып, жанагы складтарында чирип кетип атат. Ошону биз жакшынакай шарттар түзүп берип койсок, биздин дагы ошол алыскы мындай аймактарда жашагандардын мындай жашоо шарты дагы өзүмүз сатып мындай жакшы болот деген бир ниетте ошол көргөзмөнү ачуу боюнча бир маселе көтөрдүм. Эгерде ошо ачылып калса, чынында эле жакшы болмок да. Бул чет мамлекеттер келип бир ушу жер жемиш алып айылдарга баргандан зеригет, шарт жок да. Алар кээ бир жерде мына көлдө жана апорт алмаларын Россиядан келип жаздын башында сатып алышат. Ошол жака барып сатып алышат да. Анан андай жерлер көп да бизде. Анан жанагы адрестери кайсы айылда өсүп атат. Анан мен келип туруп, мен сизден 100 тонна алам, ушу алманы десем, ал өзү кызыктар болот да. 100 тоннаны төлөп берет. Акчасын алдын ала тиккенге жанагы чогултканга алып берет да. Бул менин оюмча ишмерлерге жакшы шарт болмок. Анан өзүмдүн экономик жакшыртып алмак да.